Адахан Мадумаров менен Орозайым Нарматова баш кошобу. Мадумаров түйгөйү Айгүл менен бактылуу болсун. Айгүл аттуу үйлөнгөндөрү президент болот деп Айгүл деген жардамчы кызына үйлөнүп өзүнүн биринчи аялын чанып кетти. Айгүл экөө жакында балалуу болот. Бул Орозайым Нарматова саясий айдында жакында эле пайда болду. Башталганда эле жолу мушакчылык, куру популисттик, эки жүздүүлүк, саткындык менен баштады. Алгач Садыр Жапаровдун Мекенчил партиясында өзүнүн мекенчил катары көрсөтүүгө аракет жасап көрдү. Бирок уятсыздыгынан улам эле Мекенчил партиясынын ичине тымызын бөлүк салууга жан үрөп жүргөнү ачык байкалып отуруп, ал топтон абийир таба албашын түшүнүп, катардан четтеп калды. Компаниясы жакындаганда бул кыздын уятсыздыгын, саткындыгын жана арзан популист экендигин көргөн Адахан Мадумаров дароо өзүнүн тобуна кошуп алды. Сагызганды алыстан таанып, бат табышты. Биринчи кезекте Орозайымга Мекенчил партиясына бөлүк салуу тапшырмасы берилди. Аны үчүн бул жаш сагызган дароо Камчыбек Ташиевке асылган билдирүү жарыялашы шарт болчу. Антпесе жаңы кожоюну Орозайымды кол кызга айлантпай, сагызгандардын тобуна кошпой коюшу толук мүмкүн эле. Урматтуу Камчыбек Ташиевич. Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровдун ортосундагы достуктун күчүн бул жаш саясий сойку кайдан түшүнбөк эле. Мурун учунан нарыны көрбөгөн көр пенделигин элге жарыя кылып, миллиондогон мекенчилдердин каргышына калганын бул эки жүздүү айым кайдан билсин? Садырдын ордуна барып отуруп тур десең отура алар белем депчи. Мен ушуга деле макул болот элем. Садырдын ордуна отуруп туруп, Садырды чыгарганга. Ташиевдин элине жана Садыр Жапаров досу үчүн жасаган эмгектерин бул сагызган кыз кайдан түшүнсүн? Уятсыздыгы менен упай топтоп, карыялар чогулган партия менен шайлоого аттанганын, жар салып отурганы эле баарын түшүндүрүп турбаганды эмне? Абакта жаткан Садыр Жапаров да бул кыздын уятсыздыгынан жийиркенип, жасаган кадамдарын карап аябай наразы болуп, бул кыз уятсыз неме турбайбы? Кудайга гана койдум деп отурганын бул Мадумаровдун найнык немесине айланган Нарматова кантип танат? Анан ушул адам кейпиндеги шайтандай болгон неме парламентке барып эмне кыйратмак эле? Мекенчилдерден айланып кетсин бул саткын. Жапаров жана Ташиев тууралуу сүйлөгөнгө мындай айбандай болгон адам сымалдардын акысы барбы? Бул эмне деген түркөйлүк? Кече эле Садыр Жапаров өзү какшап айтып атпадыбы эле? Жер үй алтын кени жок дегенде Кыргызстандын кызыкчылыгына иштеш керек деп. Элестетиңиздер, биздин мамлекетибиздин 1% дагы үлүшү жок ал жерде. Ошондо кандай болуп калат? Биз кимдерге алданып атабыз, кимге ишенип атабыз? Биз жөн эле карматып атабызбы? Ушул кызды кой деп турган ата-энеси, акелери, эжелери бар болду экен. Тизгинин үзүп алып такырактатып ат чапкан кайдан чыккан тарбиясыз балекет эле. Бүткүл кыргыз эли журтбашчыбыз деп баш ийип сыйлап жаткан президентибиз ушул түйдөк чачка эле жакпай калды да. Бул эмне? Энесинин артынан түшкөндө эле баары жокту билген, ааламда жок акылдуу атүгүл өлкөнүн кандай башкарыш керек экенин да өкүнүп түшкөн кыйын беле? Же болбосо мен сабаттуумун, менден өткөн билимди жок деп басып жүрчү чоң кожосу мунун оозуна жакшылап түкүрүп койсо керек. Кыргыздын салтында кыз бала деген агаларына сын айтмак турсун, тике карагандан айбыгышчу эле. Бул кыз уккан жемелерди, негатив сөздөрдү, кээде каргыштарды, башка уятуу бар аял заты укса сүйлөмөк турсун, баш көтөрө албай бук түшүп жатып калмак. Тууп чоңойткон ата-энесине да керегенче наала топтоп берди. Арыз муңу болсо Кыргызстанга келип айтпайбы, букарда жатып бутун көтөрө бербей. Келе албайбы, анда бул шыртыкенин кандай иши бар өлкөнүн ичиндеги иштерге тумшугун тыкканга? Дагы бир эркек дабдыры бар. Садыр Жапаровду ошко киргизбейм деген. Ушул өкөнүкү өттү. Отунбаева, Тегебаевтердин кийин эле буларды алып келип камап койсо Мадумарову чыгат, куугунтук болду деп. Партиясындагы өзүнүн таасири жок бир ургачы бир эркек тандыктарын тыя албайт да 6 миллион элге башчы болот эмеш, уят эле деп Шаа Мурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Садыр Жапаров кимдин курчагы? Дегеле жер үй алтын кени Кыргызстандагы бар жок кен байлыктар боюнча өзүмдүн ой пикиримди айтууга туура келип айтып атам. Садыр Жапаров
бирөөлөргө курчак болуп атабы же өзү ушундай бийликке жетиш үчүн эле популисттик кадамдар менен элди алдадыбы? Мына ошол суроо жаралат. Эми сиздерге мен далил менен айтып коеюн. Кече жер үй алтын кенин ачып, ушул россиялык бизнесмендерге ушул жер үй алтын кенин кармата салды. Эми бир таблица билбеген, теңдеме жаттабаган бир балдар чыгып атат да. Жер үй алтын кенинен $1 миллиард акча түшөт экен деп. Көкне, жер үй алтын кенинен бизге налогтон эч кандай 1 миллиард түшпөйт. Ал жерде жазылып турат 900 миллион сом деп. 1 миллиард сомго барабар эле акча налог түшөт экен бизге. 1 миллиард сомуң 12 же 13 миллион долларга барабар болуп калат. Ошондо элестетиңиздер. Жер үй алтын кенинин алтын болгон жанагы запасы 10 миллиардга чейин, 10 миллиард долларга чейин эсептелинип атат. Ошондо биз ит бекер берип атабызбы? Биз жөн эле карматып атабыз. Улукбек Марипов мени кызматка кой, кыйратып салам дегендерди түшүнбөйм деп айтты. Андан тышкары жвачка чойнап турган жашы чоң эле эркек кызматкерине эскертүү берди. Мына ушул эки көрүнүштөрдөн кийин Улукбекке ата-энеси сонун тарбия бергенин сездим. Мындай мүнөз адамга бир жылда эле пайда болуп калбайт. Бул бала кезден адамда калыптана турган тарбия болуп эсептелет. Көрүп эле жатпайбызбы? Мен Садыр Жапаровду шайлоодо колдодум. Демек мени кызматка алыш керек дешип, ак үйдүн алдына чейин митинг кылып барышкан, амбициясы өзүнүн адамдык баасынан алдаганча бийик турган ала көдөн жигиттерди. Борборго буту жетпегендери болсо интернеттен чыгып алышып, өздөрүн как будто Садыр Жапаровдун кеңешчисиндей сезишип, насаат айткандарын. Союздун мезгилинде бийлик кызматтарына тандаганда адамдык сапатын, басып өткөн жолун, өмүр баянын, мүнөзүн толук электен өткөрүп туруп, анан жактырышчу эле. Ал убакта мен кыйратам деп көкүрөгүн кагып чыгуу уят болгон. Так айтканда адамдарда скромность деген азыркылар таптакыр куру жалак калган касиет болгон. Президенттик шайлоонун жыйынтыгын карап, жакшылап ойлоп көрүп, короз бардык жерде эле бирдей кыйкырыптыр дейсиң. Так айтканда 7 дубандын эли дерлик бирдей эле добуш беришти. Чүйдү кошпогондо, чүйдү кыйратам деген Аспековдун өзү ким болду? Алып берген добушу эмне болду? Баардын чөлкөмдө элдин калоосу бирдей болуп жатса, анда эмне эле Садырды мен колдогомдор көбөйүп кетишти. Марипов айтмакчы, дал ушундай кем акылдардан этият болуш керек бийлик. Мен аларды сантажисттер деп атап келем. Ал эми кызмат адамы болгондо да чоң эле эркек жвачка чойнап турса, ал адам ошол замат кызматынан айдалмак. Себеби ал адамда маданият деген нерсенин өзү жок болуп жатпайбы? Өткөндө Өзбекстанга барып, өзбек министринин сунган колун сутуп келген биздин министр Сөрөйдүн да маданияты, тарбиясы жок экен. Бийлик кызматына тандаганда адамдын жеке мүнөзүн да карап коюш керек. Антпегенде Сыймык Жапыкеев окшогондорду топтоп алса, анда кыргыз элинин бедели жер менен жексен болот. Ансыз деле Атамбаевдин мезгилинде аброюсуз түшө турган деңгээлге түшүп бүткөн, дальше некуда болуп. Эмнеси болсо да жаш өкмөтүбүз Улукбек Мариповдун ишине ийгиликтерди каалайбыз. Жаш эле деп колдой турсак болду. Дал ушул Мариповду колдошубуз керек. Сапар Исаков деген жаш жуткучту эмес, деп Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.